кылмышы болсо, ал жакшы иштедиби, храм салдыбы, университет салдыбы, же болбосо гостиница салдыбы, жоопко тартылат, түшүндүрүп койгулагын. Бул мыйзам талабы. Балдар үчүн, ошо балдардын өлгөнүн, жарадар болгонун иликтеш үчүн, дәрилтеш үчүн тергөө керек да. Тергөөгө баргылагын, көрсөтүлөгүн, ошондон кийин чыкканда биз дәрилтейик дагы, анан кийин соттун чечими менен күнөө экендейбиз. Мен Исаков, эч качан соттун чечими жок. Бирөөнү дагы күнөөлүү деп айта албайм. Айткан тура албайт, сөйлөгөн жерге жатып келдик. Качан гана соттун чечими чыкканда биз айтабыз да, бул күнөө экен, бул күнөөсү жок экен деп. Ушуну сиздерге дагы мен эскертип кетет элем. Себеби дегенде, түрмөдө бүгүнкү күндө чындыгында 40%дан көбүрөөгү күнөөсү жоктор отурат. Зомбу жегендер, токмоктогондор, эптеп противогаз жана башка кийдирип, жалган жаланы коюп калгандар отурат. Биз ошондорго барбайбыз, ошон үчүн жардам бергилегин. Бул жерде онун көрүп прокуратура өзүңөр бар. Мына мен көргөм, ушул жерде жүрүп ургуткан. Мына көргөм, ушул жерде туруп урган. Эптеп жазып бериңиздер. Мына ошондо гана жетирип барат. Бул мыйзамдуулуктун талабы. Буга баарыбыз ага барышыбыз керек. Эгерде кимден ким ошондой жолго бара албайм десе, мен уну уруп койдум десе, мен мыйзамды тебелейм десе, тебелетпейбиз, аны күч менен алып келебиз. Бул дагы эсеп койгулагын. Үчүнчү, урматтуу катышуучулар, дагы туугандар, эч качан мындайга чыкпагылагында мен суранамын. Мен дагы Кыргызстандын элинин патриоту. Силердин патриоту десем жаңылышпаймын. Эч качан эгер ушуну камап койсо, биз көтөрүлөбүз деген сөздү токтотойлук. Туура эмес. Эгерде кимде-ким мыйзамсыз ошондой жолго бара турган болсо, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Эгерде кимде-ким мыйзамсыз адамдарды зордуктай турган болсо, ошол күчөгөндөр дагы жазага тартылат.